Дагы бир жолу кутландык шубак күнүңүздөр менен бүгүн сиздер менен кайрадан көгүлтөр экрандан көрүшүп жатканыбызга чексиз кубанычтабыз. Ар жума сайын сиздерге талант топлар телепрограммасын тартуулап келебиз. Бүгүн дагы биздин чыгарылыш сиздердин назарыңыздарда. Halk ömrün alığa, kaçan bulsa biz dayar. Halk ömrün alığa, kaçan bulsa biz dayar. Ömür kıçı dairada, öte verip durmaydı. Salkı buzbay emesi, sanatırın ırdaylı. Ürgöpürü açıp duralı, ortamızı doldurur, oğun sözü vırdaylı. Ortamızı doldurur, oğun sözü vırdaylı. Bir ömür, biri bizde urmakta, mani benim sürömür. Biri bizde urmakta, mani benim sürömür. Kızın çaçı ulu dey, kız kıyalı sulu dey. Kız sıylagan jigittin, jürü kutuculu dey. Namaz kılgan, kızlar günde biz bulbul. Özün örgöce talbay, ötebüz biz kurgun. Özün örgöce talbay, ötebüz biz kurgun. Yaşomuz kaşan böyle, yaşlılardan ırgaylı. Yaşlılıkka canaşır, Yakıldaylı cırgaylı. Yaxşı günde bir bolu, Yaxşılardan ırdaylı. Yaxşılardan ırdaylı. Бүгүн аталар апалар сиздердин көңүлүңүздөрдү көккө көтөрөт. Бул кайсыл топ, кандай таланттуу апалар аталар деп турсаңыздар, Өзгөн районуна караштуу Куршап айылынан түзүлгөн Куршап таланттуу аталар апалар тобу бүгүн сиздерге өздөрүнүн жагымдуу өрбелегин сунат. Азыр менин жанымда мына ушул топтун мүчөлөрү, топтун аксакалы биздин Уруят апабыз отурат. Жана ошондой эле мына ошол апаларды колдоп, коштоп, аларды ар тараптан колдоо көрсөтүп жүргөн биздин мырзалар бар. Мынакей биздин байкелерибиз дагы ар дайым ушул топ менен биргеликте иштешет. Адегенде мынакей топтун улуусу, сулуусу биздин таланттуу апабыз Уруят апага сөз берели. Саламатсызбы? Адегенде топтун атынан өзүңүз жалпы биздин көрүүчүлөр менен бир учурашсаңыз. Жакшы болот, саламатсыздарбы? Урматтуу кыргыз элим. Ушу 7 канал менен дайым биз байланышта турабыз. Биз Куршап апалары дайым ушу жакшы ырларыбызды тартуулап, сөздөрүбүздү айтып турабыз. Ушу жалпы биздин топтун атынан жалпы кыргыз элиме ысык салам болсун. Ар жекшемби сайын ушул таланттуу апалар чыкканда, эми бизде республика боюнча таланттуу апалардын тобу көп топтор түзүлгөн. Ошол убакта таланттуу апалардын арасында аз эле гана аталарыбыз, агаларыбыз бар да. Анан сиздер бул мырзаларды каяктан таап, кантип кошуп алдыңыздар?
биздин мырзалар мынау менин жанымда отурган аппак жигит камытбай дегенде мен комуз чертип жүргөн укчумун. Анан кийин эле биз Шайра апаларга түзүлгөндө эле бала келип калды. Ошондон курчабым деген ырды бизге өзүнүн автордук эмеси менен чыгарып берип, чоң Бишкектеги КТРКдагы биринчи өткөн конкурстарда ошо хорубуз менен биринчи орунду алдык да. Жакшы. Ошон үчүн биздин эң жакшы сүйүктүү, жакшы көргөн энебиз Камыт. Бул жагында Ал эми экинчи жагындагы бул аппак жигит, биз Каран дил аппак деп айтабыз бизчи. Эркелетип да. Бул да шайыр, таланты бар, ушундай ачык айрым биз менен дайым эжелерим деп бирге жүргөн биздин жигитибиз Жыргалбек. Жыргалбек ырдайт, куудул, сөзмөр, ошо биздин ысык суубузга кошо катышып дайым бирге жүрөт биз менен. Жакшы, негизи эле ушул ырларда дуэттер көп да, жанагындай кыз менен жигиттин айтышы, башка дагы бир айымдар менен мырзалардын ырдаган ырлары, анан көп жакта апалар ошондой жакшы бир ырларды ырдайлы десе, алардын жанында жигиттер жок да, кыйналып калышат. Сиздерге жакшы экен да, эркектерди коюп алып силер ырдап бергиле деп. Ооба, туура айтасың. Мына Камыт бизде багы илгерки Саанчы жеңе деген ыры бар эле. Ошону биздин Жаркынай деген жакшы апабыз бар. Ошону менен ырдап дайым ушу телевидение көргөн жүрөт. Саанчы жеңен ырда экөө элдин баарына жагат ал ырлары. Анан эми Жыргалбек экөө дагы дуэт ырдашат. Дуэт ырдаганда бул балдар дайым салымдары чоң. Ошо 10 чакты апа болсо арасында эки жигиттин ырдаганы аябай кооздоо болот экен да. Анан коңур үндөрү менен ушундай салаваттуу хор чыгат дайыма. Ошону карап мен өзүм дайымдай өзүм жаразы болом да. Анан азырдайбыз да, селкинчек дагы дуэт ырларыбыз көп эле. Көп эле. Биздин көрүүчүлөргө да кызыктуу болуп аткан болуш керек. Кандай болду экен? Биз жалаң эле таланттуу апалар телепрограммасында биз апаларды көрүп көзүбүз көнүп калган да. Анан бүгүн аталарды кошкондо өзүңүз айткандай үн кандай кооз чыгат болду экен деп, ошондуктан бир чыгарманы ушул мырзалардын коштоосунда аткаруусунда угалык, кабыл алыңыздар. Teve turgan selkinçek, selkinçekti dev almay tasağa okşagan erinçek. Tevele vergin selkinçek, teptirip pay gelinçek. Selkinçekti dev almay tasağa okşagan erinçek. Asıl olsun jigitler algan jarın sırdaşın. Kemçiligin toluk dava gelgen keşin sıylasın. Gelinçegi mıktı deva geçsin maktap kurdaşın. Tevele vergin selkinçek, teptirip koy gelinçek. Selkinçekti dev almaytta sağ şoğun erinçek. Yaşlı çoluk türdeycan, yaş ömürün güldeycan. Yaş gezinde oyna kılda canım sana birdeycan. Yaşlı gezin akılsın ey, canısan gelmek güldeycan. Tevele vergin selkinçek, teptirip pay gelinçek. Selkinçekti dev almaytta sağ okşagan erinçek. Koy gelinçek, selkinçekti dev almaytta sağ şoğun erinçek. Kızıl çoluk türdeycan, kız ömürün güldeycan. Kız gezinde oynap güla kıyarım sana bir gecen. Kırçın yaşın ötküm sana kırçayıp gelmey tündöcan. Evele vergin selkinçek, teptirip pay gelinçek. Selkinçekti dev almayta sağ okşagan erinçek. Asabası bulumu, ulunu sözün utmasa. Jardın akı bulumu da başka jakka ıktasa. Erkin barkı bulumu da elin baştap çıkmasa. Tevele vergin selkinçek, teptirip koy gelinçek. Selkinçekti dev almaytta sağ şoğun erinçek. Tevele vergin
мына ушул топтогу дагы бир мырза апам айткандай Жыргалбек жыргап эле жүрө берет дейт. Өзү шайыр, күлдүрөт бизди. Бардык жумушка жумшасаң ишке так дейт. Чын элеби? Ооба. Мен ар дайым ушу апаларды сыйлап келем. Ошол менен кошо өзүмдүн талантымды сыйлайм. Кайсыл жерде болбосун апалардын айтканын кылып, аткарып, өзүм ушу талантым менен ушу такшалып элдин кызматын кылып жүрөм. Апалардын батасын алган жакшы, бата менен элге көрөт деп атпайбы? Ошондуктан батасын алып жүрөңүз. Анан ушул апалар менен жүргөндө баягы эле булар апалар көп. Сиздер болсо байке экөөңүздөр эле анан апалар менен жүргөндө бир кызыктуу окуялар болуп калабы? Кандай кызыктуу окуялар болду башта өттү? Баягы эми апалар менен жүргөндө бардык эле күндөр кызыктуу да. Бир жерде кийимин унутуп калат, бир жерде апаларды көргөнбүз, шашылышта тескери кийип алып чыгып кетип калгандар. Ушундай кызыктуу окуялар көп болот да. Жыргалбай айке, айтсаңыз, сизде ушу апалар менен жүргөндөн бери кандай кызыктуу эсте калган бир окуялар болду? Мага эсте калган окуялардан биз бир жерге бир даярданып бара турган маалда өзүбүзчө даярданып калабыз. Анан биздин Гүлай эжекебиз андай кыл, мындай кыл, мынтип аткар деп бизди үйрөтүп калат. Мен эми баягы жашыман такшалып калгандыгы үчүн айтканын кылып, мындай жооштой болуп аткарам дагы, кийин бир өзүмө келип өз талантым менен аткарып көрөйүнчү деп туруп аткарып атканымда апалар эзилип эле жатып калат да. Анан кой айнанайын, ой ичим эзилип калды. Ой ондай кылбай, мындай кыл деп эле кайра өздөрү кайра мага үйрөтүп баштайт. Жол көрсөтөт. Жол көргөзөт. Ушундай даярдык боюнча аябай кызыктуу окуялар болот. Жакшы. Куршап апалар тобу деп калабыз да. Анан Куршап аталар тобун түзсөңүздөр болобу? Же апалар түспөгүлө бизге гана келесиңер деп атабы? Эми бу талант деген өлбөйт. Талант жашырылып жаткан таланттуулар абдан көп. Ушулардын арасынан таланттуу шайыр аталар деп түзсө болот, бирок темасын башка кылып, бир эми ойлонуп чыгарса болот. Ал үчүн маданиятка аябай кызыккан адамдар туура түшүнүп, ушундай маданиятты көтөрөбүз деп чыкса болот. Бир алдыда ал ишти да кылса болот экен. Анда эмесе дагы бир чыгарма бүгүн бизге кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Мен сиздерге эл журтка Сары кыз деген чыгарманы аткарып берейин. Сары кыз деген чыгарманы жалпы биздин сары кыздарга арнайт Жыргалбай акем. Ошондуктан сары кыздар жакыныраак эфирге келиңиздер дагы. Жыргалбай акенин аткарышында жагымдуу чыгармага назар салыңыздар.
топтун дагы бир таланттуу жигити Камыт байке. Атыңыз бир өзгөчө экен, а? Ким койгон атыңызды? Сурадыңыз беле? Менин атым ким койду эле деп? Сурагам. Менин атым өзү менин аталарым молдо кишилер болгон. Хамид деген ат коюлган да. Бул Хамид деген ат Алла Таалага коюлган 99 ысымдын бири. Улуу таза деген. Илгери Союз малда жана айылдык кеңештин катчылары орус кишилер болгон, орус аялдар болгон. Хамид десе Хамут деп жазып койгон да. Көбөлүктө Хамут. Кыргызча Камыт. Азан айтып коюлган атым Хамид, элдин арасында айтылган атым Камыт. Ушундай өзгөчө бир таланты бар экен, өзгөчө бир аты бар экен. Анан ушул канча жашыңыздан баштап ушу маданиятка аралашып, ырдап, же бала кезден эле мектепте окуп жүргөн кезде эле ачылган бул өнөрлөр, таланттар? Ырга кызыкчу элем. Аралашып калганым кийин соңку убактар эле аралаштым. Армиядан келгенден кийин андай Союз мал жана ыркесе дегендер болот эле. Ошо ыркеселерге катышып жүрдүм. Чындап катышканыма бир аз эле убакыт болду, бир 10 жылдай убакыт болду да. Ошол эле убакытта ырдап, баягы өзүңүздөрдүн үй бүлөлүк, тууган арасында бир жакшылыктарды ырдап калчыңыз да. Же так ырдаган жоксузбу? Ырдап калчумун. Достордун арасында үй бүлөлүк жакшы күндөрдө ырдап калчумун. Эл арасына чыгып, кийинчерээк эле чыктым да. Аз эле убакыт болду. Апалар менен кандай ырларды көбүнчө ырдайсыздар? Ошол убакта баягы эми сиздер дуэт кылып ырдайсыздар да. Азыркы убакта дуэттер көп да, жакшы чыгармалар бар. Илгерки эле ошол залкар оончулар, залкар жазуучулар, акындар, ырчылар ырдап кеткен, жазып кеткен оондор бар да. Анан көбүнчө кандай ырларды тандап ырдайсыз? Көбүнчө элдик колоритти сактаган ырлардан ырдайбыз. Элдик ырларды. Мына фольклорго жакын ушундай чыгармаларды ырдайбыз апалар менен бирдикте. Анан дагы апалар менен бирдикте ырдаганга бир чыгарма жаратканмын. Апалардын тилеги деп. Ошол ырды ырдап жүрөбүз. Ошо дуэт кылып. Өзүңүз оон жазасызбы же сөз жазасызбы? Өзүм сөз да жазам, оон да жазам. Жакында бир китеп чыкты. Өзгөнүн кайрыктары деген. Өзгөн районундагы ошо акындар китеп чыгардык. Ошонун арасында Чыкты. Менин да бир 15 ырым чыкты, жарыкка чыкты. Жакшы, мынакей байкебиз акын экен. Ошол убакта китепке дагы мына ырларды атайын ырлар жыйнактарга чыгып жатып бир алдыда мүмкүн окуп да калат болушубуз керек. Анан бүгүн эми сиздин аттарыңызда дагы бир чыгарма угалык. Көрүүчүлөр бизди карап отурат, көрүп отурат дегендей назар салыңыздар. Айдыны бар кыргызга, тарыхы бар кыламга, эл жүйреткен жүрөктү сендей жер жок кыдырсам. Жибек жолун улаган өскөн жер ардагым, кутманым айылым куршабым. Жибек жолун улаган өскөн жер ардагым, кутманым айылым куршабым. Айшоласын чачканы ыңгайлы бир жайдасың. Аяламды кыдырып, айылым сендей таппасмын. Алты өрөн ичинде мен үчүн ардагым, кутманым айылым куршабым. Алты өрөн ичинде мен үчүн ардагым, кутманым айылым куршабым. Бекетилла асыл жер
жабын Тақтың жеті Ақсарай, ызықа тойбас шаштығай, ойночу елек жоғылып, ақ чөлмек жолық таштамай. Таштамай Артудай болған жүрегім Азырда естеп жүремін Өзіңді көрсем өзгөчө Үріп күйіп кетші жүрегім Жақын жайлының тонын кечи Қымыздамы кетпеген таңдайымдан Анткени мен байқасам тонын кечи Аяр назик сылаған маңдайымдан
Урят апа, мына ошол куршап апалар тобу баягы өзгөчөлөнүп бир формаларды көбүрөөк тиктиресиздер да. Анан өзүңүздөр эле тигесиздер форманы же атайын буйрутма менен жасатасыздарбы, же араңыздарда баягы уус чеберлер барбы, кол өнөрчүлүгү менен таанылган? Тилекке каршы уус чеберибиз жок арабызда. Биз өзүбүз атайын буйрутма менен алабыз. Ошо мактанып деле кое берейин, Кыргызстан боюнча суусар тебетейди. Биз кийдик да, ошо 12 апа. Биз аны ушу заказ берип тиктирип алдык. Кара Кузалы өзүбүздүн Шайра апа болот, алар дагы. Ошо Асылган деген жакшы апа ошо бизге бир тигип берген. Ошол тебетей менен көбүрөөк дагы мындай кийим адам көркү деп коет го. Ошо тебетей менен да көбүрөөк таанылдык окшойт деп коем. Ошо. Тебетейиңиздер өзүңүздөргө жарашып, өзүңүздөр тебетейге жарашып абдан сонун чыккан. Мына эми апалардын талантын, өнөрүн биздин 7 канал аркылуу жалпы биздин көрүүчүлөргө көрсөттүк, тартууладык. Анан бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Ошондон бир эркин микрофон берейсизби, келиңиз. Рахмат. Ошо 7 канал ушу биз менен дайым байланышып, биздин апалардын таланттарын, балдарыбыздын таланттарын көргөзүп, тартуулап турганыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Анан ошо иштериңиздер ийгиликтүү болсун. Заманыбыз жакшы болсун, кыргыз эли өнүп өссүн, 7 каналдын мындан ары да деңгээли жогорулай берсин. Жакшылык каалайм барыңыздарга. Рахмат. Рахмат. Жалпы куршап апалар тобуна анаразында мынакей эки жигитке ыраазычылык билдириш керек. Ар дайым апалардын батасын алып бар болуңуздар. Мына ушундай аксакалдардын, апалардын батасын алыңыздар. Биз апабызды билебиз, өмүр бою ушу билим берүү тармагында, маданият тармагында өзү эмгектенип, азыркы убакта да үйдө жатпай мынакей ырдап, өзүнүн көңүлүн өзү көтөрүп, аны менен катар элдин көңүлүн көтөрүп келатасыз. Сизге дагы бекем ден соолук каалайлык. Жалпы эле куршаптагы апаларга өнөрүнө өнөр, талантына талант кошуло берсин. Ошону менен биз бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Кайрадан кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар. Чакан аймагы таласы кийген сайманы токчулук жыттı айылымды түйүнбөс эмгек майданы жарокер толуп бозойдум жолунан тостум алдынан тостум Куруу кымбатта кубаныч кошуп сырдашса сыр түйүн чечип отуруп сезбеп бизе бак күн батса жыргалы белең сезимге жылдыздар көзүн жигиттер Күбөлүп кеткис эсимде күн тубакты кыштак четинен жаңыдан чыккан